Рахмат. Кийинки сөз Козоев Алишер Абибилаевичте. Рахмат, Жамина Кубанычбековна. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Бактык Эргешевич, кармаган орозоңуздар кабыл болсун командаңыз менен. Негизи чындыгында былтыркы жылдан башталып, урматтуу президентибиздин колдоосу менен айыл чарба багытында өтө чоң каржылоо бөлүнүп, бир аз алдыга жылыш байкалып атат. Аскарбек Сапарбекович, сиз да командаңыз менен былтыркы жылкы результаттарга караганда көпчүлүк эл ынанып, дыйкан, фермерлер бир топ алдыга жылыштар бар да, ал үчүн чоң ыраазычылык. Эми ошону менен бир катар эле кээ бир кемчиликтерди эске албаганда. Анан Бактык Эргешевич, баягы жыл башында дагы бир сүйлөштүк эле, пакта боюнча кандай болуп атат пландар? Канча гектар пландаштырылды? Жана биз айткан фабрикалардын быйыл ишке кириши күтүлүүдөбү? Жер боюнча Аскарбек Сапарбекович айтып берет. 2 план бар пакта боюнча. Бир план бул Жалал Абад областынын Нокен районунда приодильный фабрика. Экинчи план Араван районунда приодильный фабрика. Нокен районунда ал жерде инвестор бар. Ал жердин трансформация кылып бердик. Ал жерден чет жактан инвестор келип атат. Ал жакта иш кетип атат. Экинчи Араван жактан Ош, Араван мен Кара Суу пакта кайра иштечү ишканалар 8 ишкана биригишти. Ошол 8 ишкана биригип, бир ишкананы ачышты, бир компания. Ошол алар учредитель болуп кирди. Ошоларда проблемасы чоң. Ошол бир компания ачып, азыр биз аларга 10 гектар жерди трансформация кылып бергенге аракет жасап атабыз. Алардын биз шарт койдук. Биз жер берелик, сиздер тигини строенияларды сиздер курасыңар, оборудование алганга биз ушу жардам берелик оборудование алганга. Ал жерден Өзбекстандан табжибасын алып келдик. Global текстиль деген абдан немецкий оборудование бар экен. Ошолар менен байланыштырдык. Алар азыр тыгыз байланышта иштеп атышат. Практикасы ушуну алышат да. Ошол багытта кетип атат. Эгерде биз приодильный фабрика курбасак, биздин бактаны биз эч качандай жакшы сата албайбыз. Быйыл проблема турат. Быйыл Турциядагы башка да жакта мамлекеттер албай коюп, бизде бир аз көйгөй болуп калды бул боюнча. Ошон үчүн биз өзүбүз приодильный фабрика куруп, волокнону жасап, волокнодон кийин пряжа жасап, пряжадан кийин ткань жасап, тканьдан кийин краска жасап, анан кийин кийим тикпесек, биз ушунда бизде көйгөй болот. Жер боюнча айтып берсеңиз. Алишер Абибилаевич, былтыр 21 000 гектар жерде 21 400 тактап айтканда 21 400 гектар жерде пакта эгилди эле, жыйналган. Быйылкы жылга биз 2 кластерди болжоп атабыз, Бактык Эргешевич айтпады азыр. Колдоолор дагы бар ал жерде. Ал эми быйылкы жылга 23 000 гектардан кем эмес жерге пакта эгебиз деп жерлерин болжодук. Рахмат чоң. Бактык Эргешевич, ошол жана сиз айтып аткан завод, фабрикалар Кара Суу районунда дагы 2 завод ачуу пландаштырылган, жерлер трансформация болуп, куруу иштери жүрүп атат. Кайсы бир этапка жетип калган. Бирок ошол ишкерлер кайрылып атат. Кайсы бир органдар тарабынан бир аз кысымдар болуп атат. Ошондо бир жеке көзөмөлүңүзгө алып койсоңуз, Кашкар кыштак айлып. Баягы Улукбектин фабрикасын айтып атасызбы? Ага чейинки. Ага чейинкиби? Мен кат жүзүндө берейин сизге. Ушул боюнча бир көзөмөлүңүзгө алып койсоңуз. Рахмат. Анан экинчи маселе, Айыл банк боюнча өзүңүз белгилүү болгондой, Кара Суу району эң чоң район. Азыркы күндө ушул быйылкы жылы канча дыйканга, канча сумма берилди? Канча бөлүнгөн, дагы канча берилет? Кара Суу району боюнча 68 миллион бөлүнгөн. 68 миллиондун бүгүнкү күндө 9 кредит 6,5 миллионго берилди уже. 9 кредит 6,5 миллионго берилди. Бирок бул ФСК 11 боюнча эле. Кайра эле дагы бир кайталап кетем, КПКда бизде конкретный план жок. Кара Суу районундагы эле кардарларды эле КПК боюнча кайрыла берсе болот. Баягы кимиси келип акча колубузда бар болсо рассмотрение кыла беребиз, районго бөлбөйбүз аны.
азыр ошол сиздердин планыңыздар боюнча барды электрондуу өчүртүктө болуп атабы, кандай очередь боюнча маселе болчу эле да көбүнчөчү. Ошол боюнча да кенен айтып койсоңуз. Себеби чоң район. Анан бир-экиле кайсыл өзүңүздөрдүн главный филиалыңыздардан бересиздерби, же сберкассалар аркылуу да бересиздерби? Ошолор боюнча да. Бизде болсо Айлбанкта азыркы убакта именно ФСК боюнча электрондуу очередь бар. Келип ФСК кредитин алыш үчүн биринчи кардарлар келип очередке туруш керек. Анан очередке тургандан кийин гана очередтин өзүнүн убактысы келгенден кийин алат. Кредиттин выдачасы баягы очередь общий филиалдыкы бир болот, бирок кредиттерди сберкассаларда барага удаленный специальный точкалар, обслуживаниялардан да ала берет. То есть ошол жерге келип, ошол жердеги отырган кредит специалисттер рассмотрение кылат, решенияны филиал принимать этет, бирок ошол эле баягы сберкассанын ордунан ала берет. Азыркы убакта менде баягы электрондуу очередь боюнча Ош облусу боюнча эле общий очередти айта алам сизге. Баягы районго бул жерде очередь боюнча бөлгөн эмесмин. Азыркы убакта Ош облусу боюнча бизде Айлбанкта 2894 киши очередте турат. 2 миллиард 643 сомго заявкалары бар ошо очередте тургандардыкы. Рахмат чоң. Кийинки маселе МЧСте Кара Суу район боюнча кандай пландар бар? Канча иш жасалды мына биринчи кварталда? И пландаштырылган да канча объект бар? Көпүрөбү же эмне маселелер болуп атат? МЧС боюнча Кара Суу районунда башка райондорго салыштырмалуу мындай более-менее Папан башка кожокелең мындай тоолуу жерлерде калбаганда сельхоззащита боюнча бизде Кара Суу районунда мына Коргоч тосмо бар. Кара Суу районунда 30 лет Машарап сайдыкы. Пока ошол эле объект бар, калгандары биз мындан кооптуураак жерлер бар да, ошон үчүн биз Кара Суу районунда ошол эле объект бар. Сиз Кара Суу эли кооптонууга эч негиз жок, Андай кооптуу мындай участоктор жок. Рахмат. Акыркы дагы бир кайрылуу Бакыт Эргешевич, өзүңүзгө белгилүү болгондой, бая күнү дагы бир отурум сүйлөшкөнбүз отуруп, мэрия губернатор болуп. Ош областында, Ош шаарына кирген Т-образный боюнча. Ошо боюнча маалымат берип койсунчу, кайсыл этапта болуп атат? Саламатсыздарбы? Алишер Абдуллаевич, баягы комиссия түзүлгөн. Комиссиянын жыйынтыгы чыккан. Жергиликтүү бийлик проектти долбоорду жасап бүткөн. 253 миллион сом түзөт. Биз ошонун негизинде титулдук тизмеге капиталдык салымдар беренесинин титулдук тизмесине киргиздик. Азыр ошо акча каралса, биз ошо процедураларды жүргүзүп атабыз. Ишти баштайбыз. Ошого эми рахмат чоң, Бакыт Эргешевич, өзүңүз киришип, эми чоң салым кошуп атасыз. Чындыгында эми Ош шаары мэрия бир тарабынан жасалса, бул жагынан Минтранс, мына Кыргыз автожол өзүнүн аракети менен ушунчалык Акылбек Үсөнбекович да өзү колдоп киргизген үчүн чоң ыраазычылык. Бирок эми ошону башталгандан кийин өзү болгон 3 километр 400 метрин гана жасалат экен. Быйылкы жылкыгачы ошол кирип атат деп айтып атасыздар. Суммасы 149 миллион деп чыкты эле. Андан кийин дагы кошулдубу? Ал жерде 2-3кө бөлүнүп жазылыптыр да проектте. 253 деп деметти, мен тактап дагы берейинчи. Ошону Суммасын. кат жүзүндө берип койсоңуз, ишиңиздерге ийгилик, Бакыт Эргешевич. Рахмат.